Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясы Жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоого дагы 167 эл аралык байкоочуну аккредитациялады. Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясы 2021 жылдын 13 ноябрына карата 41 мамлекеттен 11 шайлоо органдарынан, 7 эл аралык уюмдардан жана 11 дипломатиялык өкүлчүлүктөрдөн жалпысынан 276 эл аралык байкоочуну аккредитациялады. Эске салсак, 2021 жылдын 28 ноябрына дайындалган Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоого эл аралык байкоочунун күбөлүгүн үлгүсү Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан 2021 жылдын 3 октябрында бекитилген. Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо боюнча шайлоо алдыдагы үгүт иштери 2021 жылдын 29 октябрында башталып, 2021 жылдын 27 ноябрында саат 8:00 аяктай турганын эскертет. Ал эми басылма, аудио-визуалдык жана башка үгүт материалдарын мыйзамга ылайык чыгаруу жана жайылтуу зарыл. Мындан тышкары шайлоонун инклюзивдүүлүгү каралышы керек. Талапкерлер, саясий партиялар шайлоо алдындагы үгүт материалдарын сурда котормону же субтитрди колдонуп, окууга ыңгайлуу чоңойтулган шрифт менен басылып, ошондой эле ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген шайлоочулар үчүн брайль шрифтин же башка атайын каражаттарын пайдалануу менен үгүт материалдарынын жалпы нускасынын санынын 1%-нан кем эмес санда басып чыгарууга жана таркатууга милдеттүү экенин Боршайком эскертет. Талапкерлер үгүттөө мезгилинде өзүлөрүнүн партиясы жөнүндөгү материалдарды ЖМК жана социалдык түйүндөр аркылуу жана басылып чыгуучу маалыматтык үгүттөө материалдарына чыгара алышат. Эгерде кандайдыр бир эреже бузууларды байкасаңыздар, төмөнкү номерлерге чалсаңыздар болот. 12 55 0312 66 02 40. WhatsApp номуруна кайрылсаңыздар болот. 0775 00 29 65. Же болбосо 0312 62 63 24 0312 66 02 40 номурларына чалып кайрылсаңыздар болот. Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына ылайык талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партиялар ушул конституциялык мыйзамдын 22 беренесинин 18 бөлүгүнүн колдонулушуна туш келген жана шайлоо өткөрүлүп жаткан аймактарда телерадио берүүлөрдү жүзөгө ашыруучу телерадио уюмдарынын каналдарында аларга акысыз берилүүчү обо убактысына укуктуу. Көрсөтүлгөн обо убактысы теле жана радио программалар аудиториянын көпчүлүгүн чогултуучу кечки саат 8-ден түнкү саат 12-ге чейинки мезгилге туура келиши керек. Ошентип каналдар боюнча бирдиктүү шайлоо округу боюнча жекече чыгып сүйлөө жана теледебаттар үчүн обо убактысын төмөнкүдөй өлчөмдө бөлүнөт. Кыргыз Республикасынын коомдук телерадио берүү корпорациясында 1360 мүнөт, ЛТР МТРКда 1460 мүнөт. Кошумча айта кетчү нерсе, бир мандаттуу шайлоо округу боюнча талапкерлер үчүн аймактардагы телерадио уюмдарынын каналдарында жумуш күнү акысыз берилүүчү обо убактысынын көлөмү 30 мүнөттөн кем болбоого тийиш. Бир мандаттуу шайлоо округтар боюнча теледебаттар үчүн телекөрсөтүү каналдары акысыз эфирдик убакытын төмөнкүдөй көлөмүн бөлөт. Жалал Абад облустук медиа борбору 1250 мүнөт, Баткен облустук медиа борбору 925 мүнөт, Ысык Көл облустук медиа борбору 820 мүнөт, Талас облустук медиа борбору 375 мүнөт, Нарын облустук медиа борбору 725 мүнөт, Чүй облустук медиа борбору 1655 мүнөт. Ынтымак телеканалы Ош шаары жана Ош облусу үчүн 1475 мүнөт жана 5-канал Бишкек шаарындагы талапкерлер үчүн акысыз обо убактысын бөлүп берет.